Чыңгыз мырза, ушул жаңы мыйзамдын алып келгенине бир кажети бар беле? Мурунку мыйзам иштеп аткан кандай дейсиз? Нурлан Сымбекович, жаңы мыйзамды алып келе аткан кажети бар. Эмне үчүн дегенде 92-жылкы мыйзамда бир топ ошол жаңы терминдер, жаңы түшүнүктөр кирген эмес. Ошондон улам биз жаңы ошол сунуштарды киргизип, жаңы толуктап, ошонун негизинде 92-жылкы мыйзамдын дагы айрым беренелерин алып, ошонун негизинде биз жаңы мыйзам долбоорун сунуштап жатабыз. Эмне дегенде бул ошол замандын чакырыктарына ылайык. Кыргызстандын маалымат коопсуздугуна. Терминдерден деп атасыз. Терминдерди алып келсеңиздер, өзгөртүп койгонсуңар. Мыйзам долбооруна. Жаңы мыйзам алып келиш керек экенби? Анан кийин бул жерде карап атабыз биз. Канча ведомстволордон бир сын пикирлер келди. Сын пикирлер бир топ бардыгы эле министрликтерден келди. Маданият министрлиги биз бергенбиз, мындан сырткары юстиция министрлиги, мындан сырткары биздин жогорку сот, омбудсмен аппараты, бирок ошол айрым берилген сын пикирлерин эске алып, кээ бирин эске алынган жок. Алмаз Акунжанович, бул мыйзам долбоорунун демилгечиси министрлик кабинети. Ошол эле убакта министрлик кабинетинин ведомстволору ушундай сын пикирлерди жазып атышат. Мына Гүл Акматкуловна туура айтат. Бир жакшылап туруп, иштеп туруп алып келбейсиздерби? Жалпыга маалымдоо каражаттарынын мыйзам долбоору абдан өзгөчө мыйзам долбоору. Сиздер билесиздер. Бул резонанстуу мыйзам. Ичинде бир топ иштетилбеген эмелер бар, статьялар бар. Муну эми баарын тең ошол эле министрлик кабинетинин ичинде бышырып, толуктап алып келсеңиздер, мынакей собственный карап өтүп кетет эле. Мына бир эле депутат жарым саатка чейин суроолор берди. Анткени действительно абдан көп. Бир эле маселе, жанагы эки замечаниядан кийин ошол ЖМКнын мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүк жараксыз деп табылат деп атышат. Ошондой нерсе барбы? Нурлан Сымбекович, 28-беренде жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин токтотуу жана токтото туруу беренесинин 3-чү пунктунда ошо сот тарабынан жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин токтотуу үчүн негиз болуп 12 айдын ичинде редакциянын ушул мыйзамдын талаптарын бир нече жолу 2 эседен ашык бузуусу, алар боюнча Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги, санариптик өнүктүрүү министрлиги же болбосо Кыргыз Республикасынын баш прокуратурасы. Бир айдын ичинде 2 замечание алса, анда сразу жараксыз болуп турбайбы да? Эгерде туура айтасыз, эгерде мыйзамды буза турган болсо, анда бул туура эмес деп атат. Бул деген мыйзам долбоору бул Кыргызстандагы бул сөз эркиндигине чектөө алып келет. Биз концепциясын колдоп бердик. Бирок экинчи окууга жарайт. Биз да сунуштарды беребиз. Ошону эске алып келиңиздер, макулбу? Рахмат.